Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акынжанович, мен өткөн жумада Кичигемин аймагын кыдырып келдим. Боролдой, Кичигемин, Илич, Актүз. Анан Актүзгө барып бир окуяга туш болдум да. Ошол жерден 60 жаштагы бир карыя ыйлады. Өкмөт казан бизди карайт, өкмөт барбы дейт, өкмөт деген барбы дейт. Бу Актүздү ким карайт дейт. Актүздү иштетпейсиңерби дейт, кенди дейт. Бул жерде ген бар, редказем. Ошондо качан иштетесиңер? Бизди качан карайсыңар? Бул жерде комплекстүү түрдө Актүздү иштетсеңер жакшы болот эле. Бер жагынан ген казып, ар жагынан лыжный база бар экен. Ошон үчүн өкмөттүн позициясын урматтуу төрага протоколдук тапшырма берип койсоңуз, Актүз боюнча өкмөттүн позициясын билгибиз келип атат. Эл суранып атат, ушул жерде иштетпейсиңерби, качан иштетесиңер? Ушундай жаткан гендерди эл менен жолугуп сүйлөшүп акырынан иштетпейли. Эми 1-2 киши чыгып каршы чыкса эле, же алар элди бакпайт, кыйкырса кыйкырып эле күтүп отура беребиз. Көп нерселерди салып атабыз, эми аларга акчаны кайдан табабыз? Тоголокту иштетиш керек. Уран менен башка гендер жатат, аларды иштетиш керек. Мына Актүздү эл өзү суранып атат, аны иштетиш керек. Кичине алдыга карап жылбайлыбы? 20 жылдан кийин суу жок болсо, электр энергияны каяктан алабыз? Алмазбек Акынжанович, ошол жакта ойлонушубуз керек да. Альтернативный энергия ресурстарды издеп чыгышыбыз керек да. Ушул боюнча анан ошол жерден бир жаш кызбы, келинби айтат, Акылбек Үсөнбековичту мен күтүп атам дейт. Мен сөздөрүм бар эле дейт. Бир премьер-министр ошол жака барып калса, ошол келинге, кызга жолугуп дартын угуп койсунчу, өтүнүч. Күтүп атам, издеп атам дейт. Өткөндө жолуга албай калдым дейт. Эмне иши бар экен? Мен көп нерсе айтат элем. Мөмөсү жок, дарактай болуп калдык дейт, бизди эч ким карабай калды дейт. Катимкидей мен бун көп эле жерден жолугушууга барам, бирок ошо 65 жашта карыянын ыйлаганын биринчи жолу көрүп атам. Бизди унутуп койду дейт. İşletiş керек дейт, кенди дейт. Кытайлар ошол жерден темирин чыгарып кетип атат дейт, ошо изгек турган кендердин ичинен. Мына азыр Сарыбашев коллегам талайык айтып атат стадиондор боюнча. Тоң районунда, Бөкөнбай айылында стадион деген эле кейпи бар. Жөн эле дөңдөрдү, немелерди, таштарды коюп коюп стадион деп атабыз. Талкаланып калганда. Кудайга шүгүр, эми ушул мына азыр спортко көңүл буруп атабыз. Райондун борборлорундагы стадиондорду бир карап койбойлубу? Ушул боюнча да өкмөткө протоколдук тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрага. Актүз боюнча анан райондук стадиондорду эмне кылган атат бул өкмөт? Качан эмне кылабыз? Рахмат.